Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahu wa barakatuhu. Урматтуу мусулман туганым, бүгүн дагы пайгамбарыбыздан келген насааттардын катарын толуктап өтөбүз. Бүгүнкү токтолуп өтүүчү хадисибиз бул төмөндөгүчө болмокчу. Ан Жабир ибн Абдиллах радийаллаху анхума, Жабир ибн Абдиллах, Аллах таала разы болсун, риваят кылып чыгарган хадисте أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال bir kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den soradı. Ara'ayta iza sallaytul maktubati ve sumtu Ramazan. Aytыңызчы, эгерде мен 5 вакыт намазды окуй турган болсом, Рамазандын орозосун тута турган болсом, ва халалтул халала ва харрамтул харама وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا. Адал деп, арамды арам деп билип жүрө турган болсом, ушул нерсеге эч нерсе кошпостон, эч нерсе кемитпестен аткара турган болсом, «А'адхулул жанна», мен кыямат күнүндө бейишке киреминби деп суроо берди. Кала Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, «Наам», ооба деп жооп берди. Равахул Муслим. Бул хадисти имам Муслим өзүнүн сахих хадистеринин катарында чыгарган. Эми урматтуу мусулман туганым, ушул хадис тууралуу бир аз сүйлөй турган болсок, бир киши келип Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан сурап атат. Эй Аллахтын элчиси, мен 5 вакыт намаз окуй турган болсом, жана ошондой эле орозону кармай турган болсом, жана башка парыз амалдарды аткара турган болсом, жана ошондой эле арам иштерди билип, андан алыстай турган болсом, арам иштердин баарын таштай турган болсом, кыямат күнүндө мен бейишке киреминби деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сурап атат. Ошондо Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, ооба сен бейишке киресиң деп жооп берип атат. Бул хадис ушундай негизги хадистердин катарында, аалымдарыбыз аябай негизги хадистердин катарында экендигин бизге белгилеп өтүшкөн. Бул хадисте сахаба Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан өтө негиздүү амал жөнүндө сурап атат. Бейиш жөнүндө сурап атат. Жана бейишке алып баруучу амалдар тууралуу сурап атат. Анткени сахабалардын бул дүйнөдөгү негизги максаты бейишке кирип алуу эле. Жана бул дүйнөдө алар жалаң ошол бейишке алып баруучу амалдар менен алек болот эле. Жана дозокко түшүрүп коюучу амалдардан алыстайт эле. Мына ошол амалдарды сурап, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям билип, андан кийин ал нерседен таштап, ал нерседен алыстап жүрүшөр эле. Биздин дагы бул дүйнөдөгү максатыбыз, урматтуу мусулман тууганым, биринчи бейишке жетип алуу болуш керек. Жана ошол бейишке алып баруучу амалдарды билип, мына ушул нерсенин артында биз иштешибиз керек, амал кылышыбыз керек. Жана ошол эле урматтуу мусулман тууганым, биз дозокко алып барып коюучу амалдарды билип, андан алысташыбыз зарыл болуп эсептелинет. Эгерде урматтуу мусулман тууганым, биз негизги максатыбызды акырет деп кое турган болсок, биз бул дүйнөнү бир акыретке жеткирүүчү, негизги максатыбызга алып барып коюучу гана бир уунаа катары, бир жандык катары колдонушубуз керек. Мисалы үчүн бир адам эшек мине турган болсо, анын негизги максаты ошо эшекке миниш эмес да. Ошол эшекти минип, өзүнүн ошол көздөгөн максатына жетип алуу. Ошол сыяктуу эле да биздин бул дүйнө бизге ушул эшек сыяктуу болушубуз керек. Ушул бул дүйнөнү биз акыретибизге пайдаланып кетишибиз керек. Эми урматтуу мусулман тууганым, бул хадистен дагы айтып кетүүчү маселелер, албетте бейишке кирүүчү амалдарды Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үйрөтүп атат. Бул намаз окуштук, орозо кармаштык, жана башка парыз амалдарды аткарыштык, ата энеге жакшылык кылыштык, башка адамдардын да акылын өтө бериштик, бул инсандын бейишке кирүү чоң бир себептеринен. Жана ошондой эле урматтуу мусулман тууганым, кыямат күнүндө бизди бейиштен куржалак калтырып коюучу, бейиштен тосуп коюучу амалдар бар. Биз аларды дагы эске алып, алардан дагы алыс болушубуз керек. Анткени башка бир хадистерде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, ким 5 вакыт намаз окуй турган болсо, орозо кармай турган болсо, жана чоң күнөөлөрдөн алыс боло турган болсо, ал кыямат күнүндө өзү каалаган бейиштин эшигинен кирет деп бизге айткан. Жана ошондой эле Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям башка бир хадистерде тууган уругунан мамилени үзгөн адам бейишке кирбейт деген. Жана ошондой эле Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям башка бир хадистеринде жүрөгүндө кыпынчалык текеберлик бар адам
бейішке кірбейді деген, жана ошондой пайгамбарыбыздын башка бир хадистеринде уурулук кылган адам, зына кылган адам, арак кеч адам, таразадан алдаган адам, бирөөлөргө зулум кылган адам, бирөөлөрдүн акысына келген адамдар, жана башка ушундай чоң күнөөлөрдү жасаган адамдар булар кыямат күнүндө бейишке кирбейт деп пайгамбар саллаллаху алейхи бизге кабар берген. Демек урматтуу мусулман тууганым, биз кыямат күнүндө бейишти каалай турган болсок, анда эки шартты аткарышыбыз керек экен. Биринчиси бейишке киргизүүчү амалдарды аткарышыбыз керек. Экинчиси дозокко киргизип кое турган, бейиштен кур жана калтырып кое турган чоң күнөө иштерди дагы биз ташташыбыз керек, ал нерседен алысташыбыз керек. Эми андай урматтуу мусулман тууганым, бул кыямат күнүндө бейишке кирүү 3 түрдүү болот. Биринчиси кандай дегенде, улар кыямат күнүндө дозокко түшүп, азапталып, андан бейишке кирет. Албетте бул пайгамбар үммөтүнүн шахадат келмесин айтканда тууралуу биз сүйлөп жатабыз. Мусулмандар тууралуу сүйлөп жатабыз. Мусулмандар 3 түрдүү болот. Биринчиси кыямат күнүндө дозокко кирип, азап чегип, андан кийин бейишке татыктуу болот. Булар кимдер дегенде, Аллахтан парыз кылган, парыздарды өтөбөгөндөр, намаз окубаган, зекетин бербеген, жана ошондой эле күнөө иштерди аткарган, чоң күнөөлөрдү жасаган, адам өлтүргөн, бирөөгө зулум кылган, ар кандай кумар оюндарын ойногон, мындайча айтканда напсыларына зулум кылган пенделер. Булар кыямат күнү сөзсүз түрдө азабын алып, андан кийин бейишке киришет. Бир гана Аллахтан өзү райымалды кечирип гана бейиш татуу кылбай турган болсо, булар албетте өзүнүн азабын чегип анан киришет. Экинчи түрдөгү мусулмандар, булар ортодогу мусулмандар. Булар кимдер дегенде, булар Аллах Таала парыз кылган парыздарды аткарып, Аллах Таала тыюу салган тыюулардан тыйылып жүргөн гана пенделер. Булар ортодогу пенделер деп коет. Булар кыямат күнүндө жеңил гана эсеп кысап берип, андан кийин бейишке киришет. Үчүнчү түрдөгү дагы бир адамдар бар. Булар сабиқун бил хайрат, жакшы иштерде жарышып аткаргандар. Парыз амалдарды аткаргандан кийин дагы мына ошого кошо нафил амалдарды, сүннөт амалдарды, мустахаб амалдарды дагы кошуп аткаргандар. 5 вакыт намаз окуп, дагы сүннөт намаздарды окугандар. Орозо кармап дагы сүннөт орозоду кармаган. Жана ошондой зекет берип дагы кошумча садакаларды берип турган. Жана башка ушундай жакшылыктын иштерин, эшиктерин көбөйткөн, имандарын толук кылгандар. Мына ушулар кыямат күнүндө эсеп кысапсыз бейишке кирүүчүлөр болот. Демек урматтуу мусулман тууганым, биз кыямат күнүндө эсеп кысапсыз бейишке кирүүнү каалай турган болсок, анда биз парыз амалдарды аткарып, жана арам иштерден тыйылып, дагы макрух болгон иштерден дагы тыйылышыбыз керек, жана мустахаб болгон дагы амалдарды көбөйтүшүбүз керек. Ал эми кыямат күнүндө биз Аллах Тааланын астынан бир аз эсепке туруп, анан бейишке кирүүнү каалай турган болсок, анда биз парыз амалдарды өтө турган болсок, арам иштерден тыйыла турган болсок, анда кыямат күнүндө биз бейишке кирүүгө татыктуу болобуз. Ал эми үчүнчү түрдөгү адамдар, Аллах Таала баарыбызды мындан сактасын. Эгерде парыз өтөбөй турган болсо, намаз окубай турган болсо, ар кандай күнөө иштерди аткара бере турган болсо, Аллах Тааланын шариятын көзгө илбей турган болсо, булар кыямат күнү Аллах Таала сактасын, дозокко татыктуу болуп калат, дозокко түшүп өзүнүн күнөөлөрүн жууп чыгат. Дозокко эле эмес, дозокко чейинки кабыр азабына да булар азапка душар болот. Андай да урматтуу мусулман тууганым, бул хадисти эскертип өтүчү нерсе, пайгамбар саллаллаху алейхи дейт. Эгерде бул киши адал деп биле турган болсом дейт. Албетте бир нерсе, бир ишти адал деп билиш бар, жана аны аткарыш бар. Аллах Таала адал деген нерсени, адал деп ишеништик, бул парыз. Аллах Таала арам деп айткан нерсени арам деп билиштик, жүрөк менен ишеништик. Бул нерсе парыз болуп эсептелинет. Кимде Аллах Таала адал деген нерсени арам дей турган болсо, Аллах Таала сактасын, бул имандан ажырап калат. Аллах Таала мисалы үчүн бизге жылкынын этин, же болбосо койдун этин бизге адал деп берген болсо, бирөө чыгып туруп бул койдун этин жеген болбойт, бул арам дей турган болсо, же болбосо Аллах Таала бизге зынаны, аракты арам деген болсо, же аялдардын хижапта жүрүсүн, хижапсыз жүрүсүн арам дей турган болсо, бирөө чыгып туруп жок бул нерсе боло берет, адал деп айта турган болсо, зына кылса боло берет, арак ичсе боло берет деп ушинтип адал деп чыга турган болсо, бул дагы күнөөкөр болуп калат, чоң күнөөкөр болот. Имандан ажырап калуу коркунучу бар мындайлардын. Биз Аллах Таала адал деген нерсени адал деп билип, анан аткарышыбыз керек. Аллах Таала арам деген нерсени арам деп билип туруп, андан алысташыбыз керек. Эгерде бир киши аракты арам деп билбестен эле жөн эле анын бир ден соолугу үчүн ичпей кое турган болсо, анда бул нерсесин ал сооп албайт. Анткени анын жүрөгүндө аны арам деген ишенич жок. Эми урматтуу мусулман тууганым, сабагыбыздын аягында бүгүнкү сабактан алган пайдалардан бул биринчи эле парыздарды өтөп бериш керек экен. Намаздын негиздүүлүгү.
намазды оқу бар, жана намазды тұрғызу бар. Намазды тұрғызу қандай дегенде, бұл әрбір намаз өз уақытында тұрғыздық. Аны хушу, рүкүлөрүн, саждаларын толық атқарыштық, дараттарын толық қылыштық. Бұл намазды өтө. Жана ошону эле дагы жамаат менен өтөшүк дагы бұл намаздын толуктугу болуп эсептелет. Андан кийин дагы оразонун негиздүүлүгү. Жана ошону эле дагы шариятыбыз адам деген нерсени адам деп билиш керек экен. Ага эч ким каршы чыга албайт. Бул Аллах Тааланын өкүмү. Бул пайгамбардын алып келген бизге дини. Жана ошону эле Аллах Таала бизге арам деген нерсени биз барыбыз арам деп билишибиз керек. Ал нерседен алышташыбыз керек. Аллах Таала баарыбызды кыямат күнүндө пайгамбарлар менен, сахабалар менен, шахидтер менен, сыдыктар менен чогуу тирилткен болсун. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.